Бата. Чыңгыз башталгыч класста окуйт. Энеси 3-кө чыкты. Эманы сүннөткө тургузуу керек. Атасы кечки тамакта эртең менен эрте турушаарын айтты. Борсок бышырып, кой союш керек экенин да эскертти. Үйдөлөрдүн баары эртеңки жумуштарын угуп, атайын эрте жатышты. Чыңгыз апасы ойготоор менен турду. Күндө мектепке бараарда тургусу келчү эмес. Бүгүн негедир сергек, анткени бүгүн үйгө коноктор келет. Айылдагы урулаш туугандары да келишет. Аларды кантип чакырмай коймок эле. Абалары, эжелери борсок бышырышты. Чыңгыз болсо кесилген камырларды ташып жатты. Мына бат эле бышырып бүтүштү. Көптөн бери борсок жей элегели жытында сагынып калыптыр. Анан кой союп башташты. Койдун шыйрагын кармап атасына жардамдашты. Этти казанга асышкандан кийин Чыңгыз эл чакырганы көчөгө чыкты. Баардык туугандарын, кошуналарын чакырды. Туугандар четинен келе башташты. Чыңгыз короодо самоор кайнатып, эт бышырып жүрдү. Айылдагы бир назар карыя келип, энесин сүннөткө тургузду. Анан эт бышып туугандарды этке киргизишти. Чыңгыз оң колуна кумган, сол колуна чылапчын кармап, ийине колач ийилип, коноктор отурган бөлмөгө кирди. Бирок сууну кай тараптан куюп баштаарын билбей туруп калды. Аны байкаган аталардан бирөө: "Уулум, эт жерде оң жактан, жеп бүткөндөн кийин сол жактан баштап куюп жүр. Негизи эле кандай иш болбосун, оң жактан баштасаң эч качан жаңылбайсың", деп акыл айтты. Чыңгыз аталары ушинтип жол көргөзгөнүнө ичинен сүйүнүп кетти. Ошентип оң жактан суу куюп баштады. Аталар: "Кудай тилегиңди берсин, кыргыздын керегине жараган уулдардан бол, өркүнүң өссүн", деген баталарды берип жатышты. Бир чоң ата: "Бул бала идиректүү бала окшойт, дайыма атасына жардам берип жүргөнүн көрөм", деп мактады. Эт тартышты. Эт желип бүткөн соң тээ төрдө отурган аппак сакалдуу карыя алаканын көккө жайып батасын берди. Жанындагы башка аталар да "Умин" деп жапырт колдоп бата кылышты. Дасыркон жыйналгандан кийин Чыңгыз аталары айткандай оң жактан баштап колго суу куюп, дагы көп бата алды. Ошентип ал бул төлөөдө жакшы кызмат кылды. Кечинде атасынан "өркөн", "идирик" деген сөздөр эмне маани берерин сурады. Атасы: "Өркөн деген бул кадыр-барк деген сөз. Сени кадырлуу, эл сыйлаган адам болсун", деп Кудайдан суранышкан турбайбы? Ал эми идирек деген сөз акылдуу, жөндөмдүү, зээндүү, эстүү деген сөз. Уулум, акыл менен эсти бирдей алып жүргүн. Акылдуу болуп, сабагыңды жакшы окуп, эсепти кыйын чыгарганың менен улууларды сыйлабай адептүү болбосоң, анда сени эси жок дешет. Акыл менен эстин айырмасы ошол", деп түшүндүрүп берди. Чыңгыз ошол күндөн баштап сабактарын да жакшы окууга, улууларды сыйлап, алардын айткандарын аткарганга аракет кыла баштады. Күнүгө сабактан сууралып, бала алып келген сайын өркөн өсүп келе жатканын байкап жатты.